Ассаламу алейкум, урматтуу Швейга программасынын көрүүчүлөрү. Мен бул жолку теманы бир эле Кыргызстанга эле эмес, Орто Азияда эң чоң базарлардын катарын толуктаган Кара Суу базарына келип, мына ушул жердеги көп жылдан бери тыйылбай келаткан, ушул бүтпөй келе жаткан араздашууну албетте баягы ушул жердеги жеке ишкерлер менен анан мына өзүңүздөр көрүп турган Туратали базарынын жетекчилигинин ортосундагы пикир келишпестикти ачык айкын чагылдырып берейин деп турам. Буга чейин да бир нече ирет келип кеткенбиз. Азыр эми жаңы жагдайлар боюнча кайра ушул жеке ишкерлер менен ушул жердеги базардагы контейнерлердин ээлери менен кайра ушул базардын администрациясына сырткары эми 30 жылдан бери ушул жеке жактарга өтүп кеткен жерлерди мамлекет өзү киришип, мамлекет өзүнүн жерлерин талашып тартышууну туура көргөн да. Демек азыркы күндө мурда мисалы буга чейин ушул жеке ишкерлер менен ушул Туратали базарынын же болбосо Кара Суу базарынын жетекчилери мисалы өздөрүнүн ортосунда талаш тартыш болуп келген болсо, азыр андан сырткары баягы мүлк фонду менен Обул Потребсоюз уюму керек жарак коому ортосунда талаш тартыштар болуп келсе, азыркы күндө мамлекет кошулуп ушул мындай тагырааган айтканда 1985-жылкы токтомду кайра дагы жаңы жагдайлар менен карап таап чыгып, азыр эми ошол бул бир эле ушул жеке ишкерлердин менчиги эмес, бул мамлекеттин менчиги экендигин тастыктоо максатында азыр соттук процесстер кызып жүрүп жаткан учур экен. Азыр эми учур азыркы абал кандай болуп калды, кайсы жерге келип такалып калды? Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, соц сеттерден байма-бай мисалы бул жөнүндө маалыматтар берилип атат. Аларда ушул Кара Суу районунун базарынын жетекчиси дагы кошулта, ушул бул жердеги юристтер, ушул экинчи тарап деп коебуз, жеке ишкерлердин юристтери дагы олуттуу маалыматтарды берип атышат. Бирок биз бул Швейга программасында биз башкачараак маалымат берген атабыз. Ал кандай башкача маалымат болушу мүмкүн деп эгер кызыксаңыздар, анда алдагы мүнөттөрдү жакшылап баам салып туруңуздар. Биз өтө негиздүү маалыматты азыр алып чыгабыз сиздерге. Ушул нерсени жасаса эле, мисалы мамлекет болобу же болбосо жеке ишкерлер тарабынан болобу же тараптар ортосундагы келишим, ушул мен азыр алдыда сиздерге айтчу негизде жүрсө эле, но маселе чечилген турат экен. Байкап баамдап туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына ушул Нурбек Эргешев деген ушул Кара Суу базарынын азыркы учурда жетектеп аткан башчысынын жанында турабыз. Азыр Кара Суу базары мына ушул Туратали деген базардан башталат, нары карап ушул гана бөлүгү мамлекеттин карамагында азырынча. Калган бөлүгү жеке секторлорго бөлүнүп кеткен, бир 20га жакын бөлүк болуп базар болуп кеткен өзүнчөчү. Бирок мына ушул Кара Суу базарына кайсы гана чет мамлекеттен же болбосо башка жактан бир адамдар келбесин, мына ушул аркылуу кирет. Алдын иреттөө максатында чындап азыр эми муну айтып эле коюш керек, бул ачык маалымат, бул азыр мондай бир курулуш жүрүп атыптыр. Бул жагын өтүп да азыр көргөзөбүз. Ушунчалык башаламан бардак чынын айткандачы. Бул ушул администрацияга же болбосо ушул базардын офисине жетүү дагы мүмкүн эмес ушунчалык. Эми ушуну азыр бир аз болсо да калыпка келтирүү максатында иштер жүрүп атыптыр. Бул жерде эмне болот? Бул азыр эмне деген курулуш? Мурдагы айыл өкмөттөр эми Кудайга шүгүр үзүрүн көргөн экен, буга чейин ошондой болуп келген экен. Айтып атпайбыз, биз келсек 2 гектар жер калган экен, 3 гектар жер калган экен. Чогултуп атып 5-22 кылдык, ошонун ичинде ушул жер. Эми кире беришибизди, бул да кошулат. Кире беришибизди кичине жакшыраак кылып оңдоп койбосок, бул чоң көчөдөн ары бери текшерүүчүлөр келип калат, биздин министрлер келип калып атат. Бул жактан мына 1 километрге жакын жерден границабыз ачылып атат да Өзбекстан менен. Эртең ал жер ачылып калса, биздин кебетебиз кандай болот? Биринчи кире беришти, алдыларыбызды бир аз оңдоп болбосок, азыр өзү көрүп атасыздар, бардык жерде жетекчилерди биздин президент текшерип келген жерден катып айтып атат. Отурган жериңерди, кармаган имараттарыңардын ар жак бер жагын жакшы карап оңдоп түзөп, курулушуңарды кылгыла деп атат. Ошо негизинде биз да аракет кылып, ушу кишини өзгөртөлү деп куруп атабыз. Жүрүң эми жанагы дагы бир башка объектилериңиз бар экен, ушак өтөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр эми бул Кара Суу базарына кирип аткан кире бериштеги курулуп жаткан курулуш боюнча азын-аулак гана кеп кылдык. Эми курс суроолордун баардыгын ошол жанагы ызычууга түшкөн ошол баягы 5 гектар, анан 7 гектар деген аймактардын арасында болмокчу.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул жанагы талашка түшкөн, арызданышкан ушул жеке тараптардын азыркы күндө соода сатып жүргүзүп жаткан аймагында турабыз. Ушул жерлер азыр мамлекеттин карамагына өткөнү турат. Азыр эми бул боюнча соттук процесстер жүрүп атат. Эми сот кандай чечет, анын дагы убакыт көрсөтөт. Эже, мисалы, ушул жерде соода кыласызбыз көптөн бери. Талашка түшүп аткан жер ушул жерби? Siz qanday fikirdesiz hem şu Vay, anan arka bettegilerge neni kirseler oşular жооп berишет. Oşular emес. Arka bettegileriniz degen kim al? Muna katardagılar da bizge paka ündöp atat. Sizge azınça ündöp atat. Bирок мамлекеттин жер экенин билесиз. Bizge андай Өзүңүздү, бул менчикпи? Өзүбүзгү күнүнө төлөйбүз. Менчик. Vay, men Kimге татпайлы төлөйсүздөр? коем. Kimге төлөйсүздөр? Базарком извальщиктерге беребиз. Мен деле ушундай 27 квадрат метр жерим бар. Биздин ненин негизинде Фуги сотко берди, биз түшүнбөй калдык. Биз документтерди бүт тактап чыктык, баштагы архивтерди тактадык. Эч кандай неме сотко беришке неме жок, негиз жок. Булар кандайча сотко, наоборот, биз аларды күнөөлөп атабыз. Алардын бизге сотко бергенге акысы жок экен. Siz жерде берде күнөө жок. Бул жердечи мына буга чейин соттук процесстер жүрүптүр эже. Азыр жаңы жагдайлар менен жүрүп атыптыр да. Демек, сиздер 2000-жылдан бери карай чогултулган документтерге таянып эле жүрө бергенсиздер да. 96-жылы, 85-жылкы документтер азыркы жаңы соттук процесстерге катышып атат. Эми бул мамлекеттин жери экен да, эмне кыласыздар эми? Бир жок, бул сарай айыл өкмөтүнө караган, мамлекетке караштуу жер эмес деп эсептейм. Бул бизге караштуу жер. Биз муну тактыктап, иликтеп. Сиз мамлекетте жашап атпайсызбы? Сиз мамлекеттин адамысыз. Мамлекет берген жер, бизге мамлекет саткан жер. Мамлекет талашып атат эми. Сиздер баягы мурда Фуги талашып атпады беле? Фугинин жери деп, фонд имуществонун жери деп. Азыр эми мамлекет өзү талашып атат, бул меники турбайбы деп. Ооба, мамлекет өзү талашып атат. Ошо Фуги талашып атат. Фугинин сотко бергени бизге негизсиз деп эсептейбиз биз. Мисалы, ушунчалык талашып атат. Эми мына аркада здание курулуп атат. Эси ушунчалык эле биздин жер буларга керек болсо, оценщик алып келсин, биздин дүкөндөрүбүздү баалап туруп сатып алсын бизден. Эми кандай болгон учурда дагы соттук иликтөөлөр жолун чечимдер аныктайт бул маселеничи. Бирок азыр мисалы мына ушул жаңы объект түшүп калса, ушунча жериңизге ушунча жер бекерли алгыла деп атат, ага макул эмессизби? Жок, биз ал жерге куруп, эмне кылгычер, биз күнүмдүк соодада, бул жердечи күнүмдүк соода, ол курулуп эмне болгучер эмне болот. Ошон үчүн биз если ушунчалык эмне болсо, бизге квадратный метринен акча берсиң дагы биз башка жерден дүкөн алып туруп, Буну сатып алсын. кредиттерибиз бар да. Биз кредиттерибизди төлөшүбүз керек. Эмне кылыпчы? Менин пикирим, эми мисалы үчүн сен өзүң деле иштеп тапканыңы бирөөгө ни за что бергиң келбейт да, туурабы? Майлың 50 000 доллар берсин, пожалуйста. Бере берем. 50 000 доллардан түшпөйсүзбү? Болбосо мамлекет курган объекттен бесплатный место предлагать этет, албайсызбы ошону? Ал эми көзүм али көрүнө элек да. Энебиз деле айтып атат, бул азыркы жарандардын укугу дагы толук түрдө мисалы мыйзамдуу деп эсептелинет. Себеп дегенде мына 3-чү адаммын дейт. Бул энелер деле жалган айтырбасы керек, бирөөгө ишенип алган. Азыркы учурда кызыл китебим бар дейт, баардыгы ишенип алган. Азыр күйүп кетпейли деген эле максатта маалыматтар Ошону берет. 40 басаң, мен мисалы үчүн 40 000 долларга сатып алганмын. Демек бул жерде бир гана жолу бар. Эгер соттошпой эле мындай тырсык жол менен ала турган болсо, анда сатып алсын. Болду, башка жолу жок. Мына келишимге келсин, мына мындай эркек балача, уул балача келип, договорго келип, нормальный сүйлөшсүн, нормальный. Мына мен эже деп тур, ошол сен айткан 50 000 долларды, 40 000 долларды колума карматсын, уул бала. Азыр мына ушул соттук процесстер жүрүп атат, өзүңүзгө маалым болгондой. Бул мамлекеттин жери, мамлекет өзү буга чейин мисалы жеке тараптар менен ушул Фуги мисалы ат салышып сиздер менен соттошуп жүрө турган болсо, азыр мамлекет өзү Облпотребсоюз деген бул жакта турсун, Фуги бул жакта турсун, мамлекет өзү 30 жылда ушинтип урдалып, кертилип, жок болуп кеткен жерлерди кайра кайтарып алуу максатында президенттин түздөн тапшырмасы менен саясат жүргүзө баштады. Кийинки соттук процесстер ушул багытта жүргөн атат да. Бирок сиздер күнөөлүү эмессиздер. Сиздердин укугуңуздар корголуш керек деген ойдобуз биз деле. Сот кандай чечим чыгарса ошол карап көрөбүз эми, көрө жатарбыз. Бизге мына базар саткан ошо малдардачы. Кайсы базар? Мына неме Туратали базарындагылар. Туратали базарындагылар сатканбы? Ооба, бизге ошолор саткан. Кимден алгасыз? Ошо малда азыр эсимен чыгып атат. Бирок кызыл китебим бар, токтомдору дагы бар, айыл өкмөтүнөн токтомубуз бар. Акимияттан бар токтом, мына базардын өзүнүн токтому бар. 3 токтом бар ошол бизде. Токтом бардыгы бар, ошого деле карабай ушинтип соттошуп атабыз. Чечилбей атат.
Биз да ошентип тиричилик кылып атабыз, эмне кылышты да билбей атабыз. Ошо оңуна чечип берсе, биздин кааларыбыз ушул жерге тийбейли, биз ушул эле боюнча коюп койсо. Эми бул жака жакшынакай объект салып, сиздер ушул жака бекер эле ушул жерлер менен кирип кетсин деп атат да, сиздер эмнеге макул болбой атасыздар? Себеби биздики кызыл китепте ал жер убактынча деп атпайбы, ал жерде эле 49 жылга арендага алып тургандан кийин берип атпайбы. Эми акчага сатып ала турган болсо, ошол неме розыгрыштын неметте бизди күйгүзбөй турган кылып берсе берем. Бирок мен желательно место берсе жакшы болот эле. Мен өзүм собственный кылып башка ачканга. Башка жакка чыгып Башка жакка чыкканга макулмун. Бизге окшогондор эмне ыйлап күн өтөрү. Биз ак мээнет менен алганбыз. Бирөөнүн жерин басып алган жерибиз жок. Бирөөнүн кызыл китебин урдап алган жерибиз жок. Неге мамлекет ошондо госрегистр, базар, рай администрация өзү токтом берет? 23 жылдын нарагына кандай закон бар бузушка? Бул жерге 3 жолу мен сатып алган мезгилде мен текшертиргем. Жогорку соттон 3 жолу баа берилген экен. Мен ошого бул жерлер соттолгонбу деп сураганмын ошо мезгилде да. Госрегистрге барып сураганмын. Немеге архитектурага баргам. Жок, кызыл китеби жакшы. Неге анда кызыл китеп незаконный болсо 04кө кредит алганга булар документ бергенге укугу бар? Неге берип атат? Ошо документ кызыл китеп оригинал болгон үчүн 04тү берип атат. Ошон үчүн биздин моюбузга кредит илип атат булар. Мен ак менет алган кызыл китеп мен неге мыйзамсыз болуп калат? Неге ошолор госрегистр жооп бербейт? Неге архитектура жооп бербейт? Неге рай администрация жооп бербейт? Неге Тураталдын базары өзү 31 токтом чыгарып атканда жооп бербейт? Ким жооп берет буга? Анан эми азыр урушуп талаша берген менен кошуна менен келише албасаң башка иш кыла албайсың. Ошого биз туура түшүндүрүп айтсак, булар айтып атат, кече күнү да мына сүйлөшкөнбүз. Ошо маселе жагына келип такалды да азыр эми Акча маселесине келип такалды. Демек, баягы жерлерди анда сатып алсын деп атасыздар. Бир жолу эле сатып алыңыздар. Биз бул жерде турбайлы. Бул жер булардын айтышы боюнча, биз тоскоолдук кылып атпыз. Тоскоолдук жаратып аткан болсо, мирный соглашенияга керели, оценщик келсин, биздикин бааласын дагы пожалуйста сатып алсын. Бизди только куру калтырбагыла, бизди күйдүрбөгүлө бизди. Ооба, бизде эми али 5-6 дүкөн болсо экен, бирөөнү эмне болду, бияктан чыгып бардыгыбыздын кредиттерибиз бар, бардыгыбыздын балдарыбыз бар. Ошон үчүн бизди ошо өткөндө эмне калды, 1,5 миң доллардан квадратный метрибизге карап туруп сатып алса, башка жактан дүкөн кылып туруп, кредит Азыр квадрат метриңиздер 1,5 миң доллар болот абы. Ушул жерде. Оштон кара дубалды эле 2 миң доллар деп атат, туурабы? Бир магазин алсаңыз кара дубалды 2 миң доллар дейт. Азыр мисалы сиз канча доллар деп атасыз? Канча болот жериңизде? Меники 45 квадратный метр. 27 квадратный метрлер бар, 14 квадратный ар түрдүү да, бул жердечи квадратный метрде ар түрдүү да. Биз Нурбек менен келиштик. Нурбек өзү ушун майлы 2 миң дебегиле 1,5 миң доллардан эсептеп берейли деп Нурбек өзү айткан бизге. Биз ошонун немесине макул болуп атабыз элдер. Казылганы 60 сотик болуш керек. Казылганы 60 сотик. Бул жерге эми жакшыраак имарат куралы дегенбиз. 2 этаж минус 2 этаж парковкасы менен үстүнө 3 этаж торговый помещение үстү жагы. Анан бул жерде да 3 жол өзгөрттүк да биз. Улам өзгөртүп, өзү жол улам өзгөртүп, кичинерип 90го 110 болчу. Азыр 60га şu 110 kılalı деп турабыз да. Бул жердеги мурдагы үйлөрдү сатып алдыңыздарбы же эмне кылдыңыздар? Мамлекеттин жери эмне болду? Кандай иши болду бул жерде? Болгон. Бул жер биздин базардын стоянкасы болгон. Биз базардын стоянкасын жок болуп кетишин биз деле каалабайбыз. Стоянка жок болсо базар иштей албай калат да. Ошого биз парковкаларды 5 метрден 5,5 метрден коюп атабыз. 5 метрден. Азыр эми ошондо мен жеке түшүнүмдө жалпы 5 гектар ушундай базардын ар бир тийиштүү аймактарынан чукулуп казылып, инфраструктурасы кетип баратат. Ошол жерлердин бири жана кире беришиңиздеги курулуш, андан кийинки мына ушул көп кабаттуу имараттын курулушу, Bundan kийинки мына 2 модулу бузулуп, ушул кийинки корпусу. Башталган иштер ушулар азырынча. Башталганы ушулар. Неге дегенде бул жер бош жер болгон да. Бош жер. Эми ошондо азыр могу алдыдагыны бияка киргизели деп атасыздарбы ошондо? Биякта ачык коюп, жолдо тургандар, тиги жолдо тургандар баарын ушул жака киргизели деп атабыз да. Анан эми жолдо пожарный келгенде пожарный жүрүш керек экен. Эл өзү келсе эл жүрүш керек экен. Жолдорду ачыш керек экен. Жакшы шарт кылып
бир жагы айтып атпайбызбы, бизде деле бул аты чыккан жер, чоң базар болгон, илгертен тарыхы болгон бул жерди кичине оңдоп кетели деген эле максат. Биз буну куруп алып туруп бир жака көтөрүп алып кете албайбыз. Сөз арасында билесем берип койчу бир суроочу. Ушул жерлерди кылып атып Нурбек Эргешев деген мырза ошо президенттин атынан сүйлөп, мен президенттин атынан келдим, президенттин адамымын деп башында сөз баштап, иш баштаганында бир аз колдоп кубаттады келе. Бирок иш арасында бир нерсени байкап калдык, угуп калдык. Апасына каттатып атыптыр анча-мынча жерлерди, анча-мынча ушундай коммерческий жайларды деген суроолорго кандай карайсыз? Эми ал суроого Канчалык деңгээлде бул факт же бул чындык? Жем бул биз через ГЧП кылып алдык да, государственный частный партнерство кылыпчы. Анан кантип жеке менчикке биз каттап сразу эле бул жерди алып алабыз. Биз эми орган, мамлекет азыр 1 квадрат мамлекеттин жерин ала албайсың. Биз ГЧПныкын ГЧПдай төлөп атабыз, фонд космосуна өзүнүкүн төлөп атабыз, налог өзүнүкүн төлөп, соцфонд баардыгын төлөп келе атабыз. Мына 1 жыл болду, бул сөз чыгып эле келе атат. 1 жылдан бери биз мамлекеттен эч качып кеткен жокпуз, же сатып алып алган жокпуз, же бөлдүрүп алып алган жокпуз, же бекитип алып алган жокпуз. Мамлекеттин балансында эле турат. Отчет комиссия келип эле атат, текшерип эле атат. Если менчикке чыгып кеткен болсо биз эч кимди киргизбейт элек да. Анда биз булар менен эле башкача сүйлөшмөкпүз, эч кимди дагы забор кылып жапмакпыз, өзүбүз менен өзүбүз болмокпуз да. Биз анда алдындай жолго барган жокпуз. Кыла албайбыз дагы, бул мамлекеттики да бул. Ошол. Значит, демек баягы буга чейинки ушундай ушак айын кеп бул эл арасындагы эч кандай далилденбеген нерсе. Бул мага чейинки директор менен буга чейинки жетекчибиз менен бир аз ызылдашуулар болгон мурун. Эми болот экен да. Ошол киши чыгарып, экөөңүздөр ортоңуздардабы? Да. Ошолор айтып, ошолор чыгарып кеткен сөз. Атын сатып атат, буну кылып атат, менчикке каттап алды, апасын өткөрдү. Мен эми кандай десем, партнерствого да, апамы жазганмын. Бирок ар ким ушинтип ызылдагандан кайра алып салгам аны. Азыр биз күтүп атабыз. Ким келсе деле куруп берем деп келсинчи. Биздин шартта мамлекетке деп. Биз курган нерсе сразу мамлекетке өтөт. Ошону бир билип коюш керек да элдерчи. Биз курабыз, 1 квадратын калтырбай өткөрөбүз мамлекетке. Анан мамлекет бизге кайра арендага берсе. Биз азыр курган нерсе бул инвестор, ошон үчүн инвесторлор дагы келет, ошону карап туруп эле качат. Азыр сиз ошондо инвестор катары кызмат кылып атасызбы бериги ошондо? Биз как инвестор катары өзүңүздүн акчаңызга куруп атасызбы муну баары? Да, бизге эч ким мамлекет акча бөлүп берген жок. Же биз базардын акчасын алып буну кылалы деген жокпуз. Биз өзүбүз ар жактан алып гарантка башында жазганбыз. Анан ызылдай бергенден кайра алып салганбыз. Апамды алып салгам. Азыр биз ушу күтүп атабыз. Биз уже 5-чи жолу мен интервью берип атам. Ким ушу Кара Сууданбы, Кыргызстанданбы, Оштонбу, кайсы жерден келбесин, биз менен тең шерике ошо келишели, куралы. Аренданын негизинен какой-то процентин ажыратып, 30 жылда аламбы, 20 жылда аламбы, 50 жылда аламбы акчамы деген инвесторду биз любой момент күтөбүз. Кошуп алабыз. Азыр эми ушул Кара Суу базары мамлекеттик базар, мына сиз ээлеп аткан кызмат мамлекеттик кызмат, мисалы. Мамлекеттен эле акча сурап, мисалы, мамлекеттен эле ушундай моралдык, материалдык жактан жардам сурап, Сурадык биз. Ошентип эле баштай бербейсизби дейм да, мисалы, сиз эми буга чейин жеке ишкерлик менен алектенгениңизди деле жакшы билебиз, мисалы, өзүңүздүн мейли. Өзүңүз жетекчи болуп туруп, ушуга ушундай ушак чыкпасын, ушундай бир нерсе чыкпасын деп, ушул өзүңүздүн жеке жактарыңызды кошпой эле өзүңүз мамлекеттин эсебинен жасай берсеңиз болмок экен деген ой келет да. Кандай дейсиз? Кийин ойлонуп калдыңызбы ошону? Жок, кийин эмес, башынан эле биз ойлонуп, мамлекет менен да сүйлөшкөнбүз, жолдорун карап көрүп, документтерибизди көтөрүп бардык. Мына биз өзүбүздүкү эмес, менчик эмес, мамлекеттин балансында десек, азыр мындай болуп атат да. Бул жерде 5 гектарды биз ажыратып мамлекетке каттаган менен кийинки 7 гектарында сот жүрүп атат да. Кандайдыр ошонун бир эмесин карап көрүп, мамлекет тарабынан эч кандай эме болбой атат да. Биз реакция жок, акча бере албайбыз. Азыр пока бизде акча жок. Тияка жумшап атабыз, силер хозрасчет, өзүңөр аракет кылып кийинки жагын алгыла да 7 гектардан. Ошол жагын анан азыркы шарттагыдай келишим кылбай мамлекет менен. Ошол жактан түшкөн акчадан может курганга аракет кылгыла деп атат. Эми ал жакты биз качан алабызбы, ала албайбызбы, биз аны айта албайбыз. Пока сот жүрүп атат ал жагында. Да. Бирок бул жагында эле биз ушулар менен келишкен болсок, бар эле. Жакын досторум бар эле Москвада, ишкерлер бар эле жакшы. Биз ушу 10-15 киши менен гана келише албай атабыз. Мына эми буюрса келишип калабыз. $80,000, $100,000 булар бир аз түштү.
мына бир жумадан беркisi айтып келатканы ошо 40 миң 50 миң долларга эми келип такалып атат булардын максаты. Ушуларды эле чечкен болсок, biz uşu жагын кошуп алган болсок, мына 60 метр 20 метр жерде 60 метр бул жагына, 20 метр жерде 110 метр тиги жагын казган болсок эле бар бизде жардам бере турган кишилер. Биз көтөрүп алып чыгып кетебиз. Да. Бетонун берем дегени бар, арматурасын берем дегени бар. Буюрса биз буну көтөрүп кете алабыз. Демек азыр Нурбек мырза мисалы мына коомчулук астында мисалы ушул базар жетекчисинин көз карашын сиздерге мындай жөнөкөйлөтүп айтып берейин. Азыр негизги нерсе мисалы 1000 соттук процесстер болгон чакта деле мисалы баары бир келип мына ушул жеке менчик укугунун укук ээлеринин баягы жеке ишкерлердин ушул жерде ызычуу тополоң салып аткан ишкерлердин укугун коргоо максатында баары мамлекет булардын ойлорун, арыздарын эске алат деген ой айтылып атат. Бирок канчалык мисалы соттошпой эле же болбосо мамлекет бул жеке ишкерлер менен соттошсун, же жеке ишкерлер мамлекет менен же фуги менен соттошсун, же облпотребсоюз менен соттошсун, же буга чейин ушул алешемдиктерге жол берилген азыр өлүүбү же тирүүсү белгисиз адамдар менен соттошсун, баары булар бир эле нерсеге келип токтолуп атышат экен. Акыйкатты айтыш керек, булар азыр булардын жерин сатып алыш керек экен. Бул башка жол калбаптыр. Чынын айтканда мына мен буга чейин 1 жыл 2 жыл мурун келип тартып кеткем. Бир гана жол калды. Урматтуу көрүүчүлөр, Кара Суу базарындагы чыр азыркы болуп аткан базардын айланасындагы тополоң бул ушул жеке ишкерлердин бир гана ушул ээлеп турган жерлерин сатып алуу менен гана жок болот, тынчыйт деген пикирди мен ачык айтышым керек болот. Туура элеби? Эң туура. Башка вариант жок. Салык жагын айта кете турган болсом, мисалы 2007ден баштап 2016-17ге чейин жылына 500 миңден жагып келген экен. Жылына. Ушу базар боюнча. Базар боюнча. Анан биз келип территорияны бир аз чоңойттук, 3 гектардан 5 гектар кылып, мына стихийный торговлянын баарын өткөрүп алдык. Айыл өкмөт басып алып болгон экен. Азыр мына былтыркы жылкыда мисалы 38 миллионго чейин көтөргөнбүз. Быйылкы жылды деле жыйынтык аягына ошого жеткиребиз. Азыркы салынып аткан объекттер салынып казаганда болуп калат, дагы кошулабы? Биз азыр мамлекетке пайда дагы кошулат, потому что мына стоянкабыз бир жыл ижарага 160 миллион бердик айыначы, бир жыл. Бир жыл аз туруп калды мына азыр. Бирок эмдиги жылдан баштап туруп киргизген болсок, айына 3,5 миллион бир эле корпустан 3,5 миллион чыгат да айына. Анан бизде деле максат бар да, азыр ошо айтып атпайбызбы, 7 гектар соттош мамлекетке өтүп кете турган болсо 300 миллионго чейин жеткиребиз деп өзүбүз ниет кылганбыз да. Салыктыкын жылына 300 миллионго чейин көтөрүп беребиз деп ушуну ниет кылганбыз. Бул Ош Облпотребсоюз деген, ошол бүгүнкү күндө Анарбай Эргешев деген өкүлү жүрөт. Базарда дагы өзүнүн жерлери бар. Бүгүн ушул официалдык түрдө сотто дагы өкүл болуп катышып атат. Биз жол албай атабыз. Сиз кайсы документтердин негизинде бул базарга ээлик кылып калдыңыз? Менчикте болдуңуз. Эгерде 96-жылда токтом каттоодон өтүп, тастыктап, бул токтом госрегистрден каттоодон өтүп, ээси дегенден кийин сиз бирөөгө алып саткан укугуңуз бар эле. Мындайча айтканда сиз экөөбүз дагы бүгүн бир фирманы түзүп, Кара Суу кадастрга барып туруп бирөөгө сатып жибергендей болуп атат да. Негизи Кара Суу базарга Ош Облпотребсоюз кандайча ээлик кылып калды? Жок. Биз бул нерседен дагы күмөн санап, мынакей Ош шаардык юстиция башкармалыгына кайрылдык. Бул жеке менчикпи? Бул балким жанагы илгери Кыргыз Потребсоюздун мураскериби деп карасак, жок. Кыргыз Потребсоюздун мураскери эмес, бул жеке менчик болуп түзүлгөн ишкана дейт. Мындайча айтканда, жеке менчик ишкана түзүп келтирип, кандайча тиги базарга ээлик кылып туруп башка бирлерге үчүнчү тарапка сатып жиберди. Бул чоң журналистти иликтөө керек, укук коргоо органдарынын баасы керек болчу. Ушул күнгө чейин иликтенип. Тилекке каршы бул бүгүнкү күнгө чейин иликтене элек, монда далилдүү фактылар турат. Ош Облпотребсоюзу мендеги документтер боюнча мен мындай кесе айтпайын. Мендеги бар документ жеке менчик ишкана кандайча Кара Суу базарына алып сатып жиберди, ага кандайча жол берип койду ошол убакта кадастр мамлекеттик мекемеси, башка ошол убактагы жетекчилер. Бул мындай чоң суроо, көмүскөдө калган копия иш болуп сакталып келет. Андан ары келели. Ошентип Ош Облпотребсоюз бир топ адамдарга жерлер сатып жиберет. Кыргыз соода биримдиги деген мекемеге болжолу 8-10 гектардын тегерегинде, Осмонов Жолборс дегенге 1 гектар 84 сотик сатып жиберет.
Үміт 2000 деген Алишер Сабиров деген ошол убакта депутаттын жубайы Кулкар Паша Сабирова дегенге 1 гектар 55 сотик жерлер сатып жиберет. Андан кийин мына ошол убактагы Кара Суу кадастр эмне негизинде сатып аткандыгы боюнча мына так маалыматтарды Кара Суу кадастрынан биз ала албайбыз. Андан кийин анан мынакей ошол келишимдерди кадастр каттагандан кийин булар анан башка бирлерге сата башташат. 3-чү, 4-чү андан бери мына 20 жыл арасында колдон колго өтүп кетти. Ошол Потребсоюз түздөн түз ушул Кара Суу базарына директорду коюп дайындап, директор андан сатканда ушул директор өзү токтомдорду чыгарып, анын негизинде Сарай өкмөтү чечим чыгарып, Кара Суу райондук администрациясы дагы ал чечимге таянып, бир 50-60 адамга дагы жерлер саткан бөлөк, айрым да бир бөлөк мындай фактылар бар. Сатып жиберген. Башлама ушул жерден башталып отурат. Эми тура бүгүнкү күндө ушу Анарбай Эргешевдин башында турган адам бүгүн госактарын өтөп жүрөт. Биз танбайбыз. Биздин алар кандай кылып сатып алды жерди, кимден сатып алды? Биздин эч кандай талаш-тартышыбыз жок ал кишилер менен. Биздин өзүңүз билесиз, менчик укугу корголуш керек эле деп жүрүшөт. Бардык айтып. Мен да ошол суроону бергим келет да. Кыргыз Республикасынын конституциясында мамлекеттик менчик, муниципалдык менчик, жеке менчик жана башка менчиктер таанылат деп турат конституция. Менчик конституция менен корголот деп атат. Бир гана жеке менчик эмес, мамлекеттин менчиги да корголору жазылып турат конституцияда. Ошондуктан мамлекеттик менчикти коргоп мындай чыгыш биздин бүгүнкү милдетибизге айланды. Кандайча кылып азыр бул госак боюнча келгенде биз бир гана Кыргыз Потребсоюзунан гана биз доолап келатабыз. Кандайча Кыргыз Потребсоюз бүгүн башкага сатып ийген болсо, ошол келишимди гана бузуп, мамлекетке кайтарып койгула. Кантип юридикалык документти алып, Кара Суу районунун менчиктеп алган. Кайсы документтин негизинде? Бирок азыркы күндө ушул биздин кадастр мамлекеттик мекемесинин берген аныктамасында эч кандай кыймылсыз мүлк бирдиги катталбаган километрлер деген мондай бакырган аныктамасы турат. Булар өзүнүн сөзүндө мындай акыркы интервьюларда мындай карасак, бул ошо базар менчик ээлери айтып атпайбы? 96-жылда токтом турат. Ошол Потребсоюздуку деп турат дейт. Мына өзүңүз көрүп атасыз. Ошол Потребсоюз эмес, кооперацияларды гана деп койгон. Болду. Кайсы кооперация? Кара Суу базарынын районунда кайсы базары, кайсы бөлүгү? Бул жөнүндө сөз кылынган жок. 199 миң сом каяктан чыгып калды? Бул деген чоң ийгиликтүүлөрдү келиш керек эле. Мына өзүңүз көрүп атасыз. Ошол Потребсоюз деген бир да сөз жок бул жерде, ошого берилсин деген. Сөз дагы жок. Мейли, эгерде бул негизде берилген болсо, мынакей Кара Суу кадастр жооп берип атат. Бул токтом бизге катталган дагы эмес. Бунун негизинде бир дагы документтер кеткен. Мына жерде турат да, маселе жерде турат. Кандайча да оформить этип алды тиги ошол Потребсоюз деген ишкана. Жеке менчик болуп түзүлүп туруп атат. Эгерде мейли Советтер Союзундагы жанагы иштеп келген 87-жыл бир убакта алып иштеткен ошол Потребсоюз дейин десек, эми ошондо эптеп бир байланыштырайлы деп мындай бир аягын маңызына чыгайлы десек, жок. Бул жерде 98-жылы түзүлгөн, демек башкача айтканда экөөбүз ат уйкаш кылып ошого жакындаштырып, ошол Потребсоюз ишканын түзөбүз да келип базар сатып жүрүп атабыз. Бир да укугу жок. Жеке менчик кандай бул адамдар келип туруп бул базарды сатып жүргөн акысы бар эле. Эми биз экономикалык жагына бир аз басым жасап коеюн деп атабыз. Сизге бир суроо. Ушу Кара Суу районунан жалпы былтыр канча түшкөнүнө пайда, мамлекет үчүн салык, азыркы жылда канча пландалып атат? Былтыры 2022-ге алганда биз Кара Суу район базар боюнча общий жалпысынан 110 миллион патент негизинде салык чогултканбыз. Быйылкы 23-кө 120 миллионго пландаштыруудабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Швейга программасынын бул жолку чыгарылышын ушул Кара Суу райондук салык мекемесинин алдынан жыйынтайын деп турам. Азыр ушул салык инспекциясынын башкы инспектору, ушул жооптуу өкүлүнүн маалыматын уктуңуздар. Бул жерде мисалы Кара Суу районунун базарындагы чыр-чатак, бул жеке адамдардын кызыкчылыгынан мурда дагы бул миллиондогон акчалар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерден мамлекеттин капчыгына эгерде ушундай жогорудагы көз караштар бир келип түз чыгып, эч бир тарап жабыркабай ушул адилеттүү сот, бир адилеттүү чечим чыгарса, анда мамлекет үчүн да жакшы болот, анан ишкерлер үчүн да жакшы болот деген ниетте бүгүнкү программаны жыйынтайбыз. Бирок сот процесси бүтө элек, бул темага сөзсүз кайрылып
келебиз деген ойдо программаны жыйынтайм. Жакшы туруңуздар. Базарды сатып жиберет. Бул ошол потребитель. Жалпы Кара Суу районунун базарды. Бул Тура Тал базарды сатып жиберет. Мына биз сотто дагы кадастр мамлекеттик суроо берип атабыз.